Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Азыр адаби окуу сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы Толубай сынчы. Сабактын максаты Толубай сынчы менен таанышасыңар. Жомокту окуп түшүнөсүңөр. Ой жүгүртүүлөрүңөрдү өнүктүрүп, сүйлөө жөндөмдүүлүгүңөрдү кеңейтесиңер. Боорукер, айкөл, чынчыл болууга тарбияланасыңар. Толубай сынчы. Илгери бир замандарда Кыргыз жеринде Жаныбек деген каардуу хан жашайт. Ал ошончалык каардуу болот. Ага арыз муңун айтып кирген кишилердин баарын башын алдырып, каяша кылгандардын баарын орго салдырат. Карапайым элдин арызын уга турган эч ким калбай калат. Ошол заманда Толубай аттуу абдан баамчыл, ар бир айтылган сөзү, болгон кыймылды эстеп калган кыраакы адам болот. Ал кичинесинен эле өзүнүн айлана чөйрөсүнө кылдат байкоо жүргүзүп, андан жыйынтык чыгара билген адам болгон. Толубайдын сынчылык өнөрү эл арасына тарай баштаганда хан аны сынап көрүү үчүн атын сынатат. Толубай тулпарды бир күнү кечке минип кечинде келгенде, тулпардын тулпардыгы анык, бирок эки кемчилиги бар дейт. Хан чочуп кетип, ал эмне кемчилик деп сурайт. Толубай бир саам ойлонуп туруп, туулганда эшектин сүтү менен оозантылып, уйдун сүтү менен өскөн экен дейт. Хан буга ишенбей, тулпарды баккан саяпкерди ордого алып келип сурайт. Саяпкер Толубай сынчы туура айтып жатканын ырастайт. Хан Толубайдын айтканына анча ыраазы болбой, бир нан бердирет. Ал эми ошол мезгилде ордого келип калган хандын аялы Толубайга дилде берет. Толубайды дагы бир текшерип көрмөк болуп, хан өзүн сынатат. Толубай аны көпкө карап туруп, анын хандын баласы эмес экенин, наабайчынын баласы экендигин айтат. Ошондо хандын апасы ал чынында хандын эмес, наабайчынын баласы экендигин, өзү кыз төрөп, аны наабайчынын аялы менен алмашып алганын, кийин кызын кайра ага алып бергенин айтат. Толубайдын абдан баамчыл жана тартынбай чындыкты айтканына элдин баары ыраазы болушат. Толубай өмүрүнүн аягына чейин чындыкты айткандан тайбай жашайт. Балдар, силерге Толубай сынчы аттуу жомогубуз жактуу болуш керек. Эми силер бул жомоктон түшүнүксүз сөздөрдү дептерге көчүрүп жазабыз. Суроолорго жооп жазасыңар. Кулак түшө акылмандар сөзүнө, ак ниетти өрнөк туткун өзүңө. Айбанды өңүнөн тааны, адамды сөзүнөн тааны деген акыл сөздөрдүн маанилерин чечмелеп, түшүнүп жаттап алгыла. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Көрүшкөнчө саламатта тургула.